Бирок ошол карап атканда кыз жигит болуп сүйлөшүп, куда түшө турган, үйлөнө турган болгондо барганда кай жака караш керек? Анын жүзү менен колуна гана караганга туура келет. Аны менен жатып көрүш керек, анан курсагы кандай экен, жамбашы кандай экен, чачы кандай экен, ана эмне болот экен, тамак жеп көрүшүбүз керек, бияк бас пикникке барып дегендердин бардыгы арам болуп эсептелет. Адамдардын бардыгынан кемчилик табыла берет. Эгерде бир адам, урматтуу бир тууганым, ошентип көрүшө турган болсо, кыз жигит болгондо бардык айыптарын эмне кылат? Жашырып барат, боёнуп, краскалап барат, сен аны билбейсиң. Адам артист деген 2 саат артист болгондой эле, сен менен жолуккан 2 саат артист болуп кое берет, анга сага чыныгы жүзү кийин билинет, аны эстен чыгарбаш керек. Анан экинчиден, урматтуу бир тууганым, жоопкерчилиги жок. Жанагыдай бир махрамдарын айтпастан, туугандарга айтпастан үйлөнүп алганда, кыздын ата-энеси билбей турган болсо, бир айыбы чыкканда дароо кетирип жиберет. Келсең мурду сасык болот, тиши сасык болот, буту ишик болуп калышы мүмкүн, сага жакпай калат. Сенде жоопкерчилик жок болсо кетирип жибересиң. Ошондо айып сенин өзүңдө дагы бар, өзүңкү билинбейт да, эртең эше кирикпейт деп. Анан сенин кызың менен карындашыңда болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн эркек качан той кылып, жарыя кылып, элге айтып үйлөнө турган болсо, анча-мынча кемчилигин айласынан кабыл кылат, анан барып билинбей калат. Ким кемчилиги жок? Баарынын кемчилиги бар. Бирөөнүн тамак жаган жакпай калат, бирөөнүк башка жакпай калат. Ошон үчүн аялда турмушка чыгып атканда вали болсун, башка болсун, уруксат болсун, анан турмушка чыксын дегени ошол кыздын келечегин сактап калганга болгон аракет.